Өз зарабаңды өзүң тарта алсаң жакшы эмеспи? Дегеним ийгиликтүү айыл өкмөтү долбоордун негизинде Ысык көл облусуна караштуу айрым айылдар өздөрүнүн күчү менен өнүгүп жатышат. Бүгүн биз дал ушул айылдардын жетишкендиги менен таанышабыз. Биз менен болгула. Мен чоң айганда футболист болгум келет. Кыргызстандын желегин желбиртким келет. Жакшыраак билген. Мен бүтте токтон албай калам эми. Бул 2017 чемпионат Кыргызстандан кап. Бул экинчи местомдо. Азанга келгенде эле сүйүнүч болду бизге. Алла разы болсун, рахмат. Бекер жүргөнчө бекер иштейт дегендей эле ушундай деп атабыз. Достор, мен топтон абдан корком, менин фобиям бар, муну жакындарым жакшы билет. Бирок бүгүн атайын сиздер үчүн Бишкектен Ысык көлгө келип, кыздар менен футбол ойнойн деп чечтим. Бул кыздар Ысык көлдүн футбол курама командасында ойнойт. Алар чакан футбол талаасында 4 жылдан бери машыгышат. Максаты келечекте элдер аралык турнирлерге катышып, Кыргызстандын туусун дүйнөдө желбиретүү. Сенин атың ким? Карылгач. Сен дагы 2 жылдан бери ойнойсуңбу? Жок, мен быйыл 4-жылга атчам. 4 жылдан бери? Ооба. Айылда кыздар көппү футбол ойногон, сен сыяктуу? Ооба. Бир класста 6-9 ойнойбуз, 5-өбүз. 9-класста. Эжеңер урушпайбы, тооле деп жүрөсүңөр деп. Жок, урушпайт. Анткени сабакка дагы, футболго дагы көңүл бурабыз. Бирдей мамиле кылабыз. Кандай турнирлерге катыштыңар? Кыргызстан деңгээлинде элеби же чет өлкөгө да чыктыңарбы? Жок, чет өлкөгө чыга элекпиз. Кыргызстан чемпионатында ойноп атабыз. Быйыл 4-жылга катышабыз. Жаңыдан кыздар келе баштады. Бизди көрүп десем. Жакшы. Атың ким сен? Халида. Канча убактан бери келесиң? Мен бүгүн эле келгем. Бүгүн эле келдиңби? Ооба. Жактыбы сага? Ооба, абдан жакты. Дарбазаны жакшы коргоп бердиң, бизге? Ким болгуң келет чоңойгондо? Мен чоң айганда футболист болгум келет. Анткени футболист болуп, мындай Кыргызстанды мындай коргоп, мындай Кыргызстандын желегин желбиртким келет. Силер жаңы келгенде деле ушундай сүрдүү элеңер же азыр эле футбол ойноп атып сүрдүү болуп калдыңарбы? Футбол ойногондо ар бир адам характериң оңолот экен. Анан сүрдүү болуп калат экенсиң. Неге? Билбейм. Негизи бул футбол ойногондо бул характерди да оңдогонго аракет кылат экенсиң. Коркпош керек да? Ооба, топтон коркпош керек. Төрт жылда курама командага кириш жакшы эле иш да. Бул деле ошо 8 кыз кирди азыр. Кыздардын Акчий футбол курама командасынын башкы машыктыруучусу Нурлан Бакашев бул жерде машыккан 12 кыздын 8и облустук курама командага кирди. Демек натыйжа жакшы деп кубанат. Чемпионат Кыргызстанга даярданып атабыз. Майда башталат. Майдын 11-inde биринчи оюнубуз болот. Ошого эң эле бүт күчүбүздү азыр ошого жумшап атабыз. Тренировка күндө кылабыз кыздар менен. Ошол оюнду быйылкы чемпионатты утуш. Биринчи орунду алыш деген Кыргызстандын чемпионатын алыш деген максат коюп атабыз. Башкачы мисалы спорт чебери, кандидат алар качан? Андан кийин, конечно, кыздарыбыз ошондой деңгээлге жетишсе да жакшы болмок. Биз ошого да аракет кылып атабыз. Буюрса алышат. Себеп дегенде мына уже чемпионат Кыргызстанды 3 жолу жалаң ошо орунду месталарды алып атышты. 2-орун, 3-орун, ошо 1-орун деле ала албай атабыз. Эгер мен ойлоп атам, быйыл алсак кандидаттарды кыздар алышат болуш керек.
Кирешенин мал багуу жана дыйканчылыктан алган Акчүй айылында акыркы жылдары 12 долбоор ишке ашырылган. Алардын ичинен спортту өнүктүрүүгө багытталган долбоорлордо Абдыш Ракымов орто мектебинде 30 жылга чукул диний тарбия мугалими болуп иштеген Казыбек Жакшылыковдун салымы чоң. Акчүй аймагында спорт тармагы жакшы өнүгүп жатат. Акыркы жылдары анткени деген көп долбоорлор жазылып, көп проекттер өтүп, анан ошонун негизинде айылдын жаштары, айылдын тургундары спорт менен машыгып, кызыгуусу өнүгүп баштады да. Азыркы учурда ошо газонубуз салган, Steam грант менен. Анан бул силер көрүп аткан бул тренажерный залыбыз деген местный бюджет менен салынган. Азыркы учурда айылда 200дөн ашык жаш балдар, кыздарыбыз спорт менен машыгат. Анан айылыбыз негизи ошо зордук зомбулуктан, жаман адаттардан алыс болуп, көбүрөөк ушу массовый оюндар көбүрөөк өтүп жатат айылда. 657 кожолугу 3444 тургуну бар Акчүй айыл аймагы дотацияда тургандыктан айылды өнүктүрүү үчүн сырттан да инвесторлорду издеп, ар кандай долбоорлорду жазаарын айыл өкмөтү айтат. Жаңа объектилерди куруп гана тим болбосон, андан ары иштеп кетүүсүнө өзгөчө маани берип, ал үчүн түрдүү жолдорду колдоноорун кошумчалайт. Мисалы, бул футбол талаасына кадимки тургундар акча төлөп ойносо, окуучулар бекер машыгышат экен. Бул 2015-жылы, 16-жылдары ушул айыл аймактын стратегиясын түзүп чыкканбыз. Ошол стратегияда негизинен жергиликтүү калктан биз сурамжылоо жүргүзгөнүбүздө эң биринчиден бул соц объектилерди куруу болгон болчу да. Анан ушул аймакта бир топ долбоорлор ишке ашырылгандан кийин туруктуулугун иштеп кетүү боюнча бул биздин ийгиликтүү аймак долбоору менен өнөктөш болуп иштешип калганбыз. Анткени көп айылдарда алыс аймак болгондон кийин көп имараттар курулуп, спорт залдар курулгандан кийин бул иштелбей туруп калат экен да. А бул долбоордун алкагында ушул жерде атайын ушун мындан аркы иштеп кетүү боюнча кызматтарды көрсөтүүнүн жакшы методикасын иштеп чыкканбыз. Атап кетсек, ушул мини футбольный площадкада азыркы учурда мектеп окуучулары үчүн бекер ушундай оюндар өткөрүлөт. Ал эми айылдын жарандары үчүн бир аз болсо да тыйындарын төлөшүп, ушул спорттун эмеси өнүгүп атат да. Бул мини футбольныйдын деле жардамы менен бизде азыр кыздардын да командасы областка чейин чыгып атышат. Келечекте ойлойм, бул спорт залдан дагы көптөгөн биздин ушул спорт сүйүүчүлөр чыгат деген ойдомун. Мен Шашеева Астра, ушул Акшоола ийриминин жетекчиси болуп 3 жылдан бери иштеп келатам. Бизде ушул 3 айдын ичинде конкурс жарыяланды. USAID ийгиликтүү аймак долбоор тарабынан. Анан конкурска 3 эже аттандык. Анан конкурска катышып, мен жеңип алдым. Астра Шашеева мындан 2 жыл мурун айыл жергесинде ийрим ачып, балдарга комуз, гитара жана би үйрөтүп келет. Өзү Борбордогу Ишеналы Арабаев атындагы окуу жайда комуз жана фортепиано аспабы боюнча билим алган. Жаштардан да оюн билесиз? Жакшы көрөм билгенди. Мен бүтте токтон албай калам эми. Чоң группа. Булар өздөрү эле даярдаса керек. Ооба, мына могу сезим маллар вообще бул эме да, тубаса талант кыз. Тубаса талант кыз. Аябай жакшы кыздар. Окуучулар менен кошо музыка дүйнөсүнө сүңгүп кирген мугалим мындан сырткары Кусейин Эсенкожоев атындагы мектепте 19 жылдан бери музыкадан сабак берет. Мектепте айлык акы аз болгондуктан ал бир кездери чет өлкөгө кетип иштесемби деп да ойлонгон. Бизде азыр музыка сабагынан саат аз чын эле. Жумасына бир эле жолу өтүлөт. Чет жака иштеп кетейин деген да ой келди. Аз зарплата менен үй бүлөнү багыш керек. Мен жалаң эркек балдар менен 3 эркек балам бар. Анан ушундай кружок ачылып калды эле, ушу балдар мени кармап калышты. 2 айылда 45 окуучу бар. Өзүмдүн ичке булуң айылында 1-3 күндөрү сабактарымды өтөм. Бул Липинка айылында болсо 2-4 күндө сабак өтөм. Анан өзүм мектептен музыка сабагым болгон 10 эле саат. Аны ошо кружоктон кийинки 4-5 саат акыркы сабактар коюп, аякка да жетишем. Дим адашты, Аян адашты, Айжан адашты. Мен канча жолу айтам, кыздар, эми адашпаң аракет кылабыз, но адашып барасаңар кийинки нотаны алып кеткиле, токтогонго эч качан болбойт. Калган кыздардын бүт эмгегин өлтүрөсүңөр.
Астра Шашееванын эмгеги текке кетпегенин окуучуларынын ийгилигинен билсе болот. Айдана башка окуучулардай эле бул ыйрым ачылганга чейин Каракол шаарына барып комузду үйрөнчү. Азыр өз айылында комузду эле эмес, бийди да үйрөнүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Ага кошумча түрдүү сынактарга катышып, жакшы натыйжа көрсөтүп жатат. 3 класстан бери комузга катышып келем. Мурун ошо шаарга катышып, анан үй бүлөлүк шартка байланыштуу айылга келдим. Бирок 25 километр алыстыкта барып келип, кышында дагы кыйналып барып келчүмүн. Кээде кечиккен күндөр да болчу, жана ошо кружок ачылганы аябай мага жакшы болду, жана сынактарга да катышып, жакында эле болуп өткөн ысык-көл жылдыздарына катышып келдик. Андан 2-нчи орунду алдык. Айылдагы ийримге дээрлик ар бир окуучу катышса болот. Анткени баасы болгону 250 сом. Анын да 40%-ын айыл өкмөтү төлөп берет. Бул USAID ийгиликтүү аймак долбоору түрткү берип, бизде айыл өкмөтү эмне кылыш керек деп анан анда келе мындай жардам кылалы. 100 сомун айыл өкмөтү төлөп, 150 сомун ата-эне. Алда бир аз болсо да ата-эненин капчыгына плюс болот экен. Азыр ошондой эмеге келгенбиз. Азыр 150 сом ит бекер акча. Мен өзүм төркүнүм чүйдөн болом. Чүйдөн өткөндө эжем айтат, бир айылда такыр эме музыкант мугалим жок. Канча бир километр алыстыкта бир эжейди чакырышып, айына 500 сомдон ата-энелер суранышып, сомдон окутат экен. Угалып аябай таң калдым. 500 сом аябай эле чоң акча да. Gençler, биздин шайыр апаларыбыздын ичинен аябай бийчи апабыз 70ге современныйды да кыйналып кетет, прям Макарена эмелер бүт көрсөтпөдү баягы. Эң агыда музыкабызды эмесин таштап дарак чыгып калып. Аябай жакшы болду. Аты затына жарышкан шайыр апалар да 1 жылдан бери Астра айымдын окуучулары экен. Мындан 2 жыл мурун түзүлгөн топто 12 апа ырдап, бийлеп, көйгөйлөрдү чогуу унутаарын айтышат. Келиндер чакырганда эле келем, өзүм 70-темин. Ыр музыканы жакшы көрөм. Канча болду бул жака келип баштаганыңызга? 2 жылга жакындап калды. Эмне кыласыздар бул жакта? Ырдайбыз, бийлейбиз, репетиция жасайбыз, кыздарды ээчип жүрөм. Сиз каяктан билесиз? Мынтип бийлеген жаштардан да кыйын бийлей турбайсызбы? Кичинекейимден бери бийлеп жүргөм, анан караганда да бийлеп атам. Жүрөк жаш балам. Үйгө барганда ооруп калабыз. Бияка келгенде тыңып калабыз, ырдагыбыз келип, бийлегибиз келип. Мен азыр кыйын эле жашап атпайбы. Проблемалар, ар кандай проблемалар чыгат. Ушакка келгенде анын баарын унутабыз. Окуучулар менен иштеп, аябай жакшы сезимдер менен үйүмө кайтып кетем. Кесибимди чындап эле сүйөм. Ошон үчүн иштей берем. Келечекте Олимпиада оюндарынын жеңүүчүсү болууну кыялданган Аделя тууралуу айтып берем азыр. Башында оор эле, анан кийин жасап атып көнүп кетебиз. Кыздарга оңоюраак деп ойлойм, анткени балдар кичине сөөктөрү катыраак, кыздардыкындай бат эле өздөштүрүп кетишет да. Аделя Нарымбекова 2,5 жылдан ашык мезгилден бери тайквондо менен машыгат. Спорттун бул түрүн бат эле өздөштүрүп алдым деген жеткинчек чыгыш күрөшүнө бала кезинен кызыккан. Негизи тайквондого кичинекей кезимден эле барганымды эңсечүм, бирок үйдөгүлөр азыр кичинекейсиң деп, али кичинекей болгондугуман катышчу эмесмин бияка. Анан биз жактан көп өтүп, кросс чуркап, антканда өзүм эле кызыгып калдым. Катыша баштагандан кийин өзүмө оор болду. 2 ай өткөндөн кийин биякта жетегизде соревнование болду. Анан бияктан башында өлө коркуп эле чыкканда азыр утулуп калсамчы депчи. Анан бияка чыктым, 2 кыз менен чыгып, анан экөөмүнтөн утуп, 1-чи месте алып кеткем. Эң биринчи соревнование 1-чи месте алган. Аделяга алгачкы жеңиш жакшы дем берип, ошондон бери бул спортко олуттуу мамиле жасайт.
Анын айтымында спорттун бул түрүнө көп кыздар кызыгат, бирок аягына чыкпай кайра бат эле таштап коюшат. Кастагыларга сунуштадым да, ушинтип таэквондого келгиле депчи, жакшы экен деп анан кастагылардын башчы кыздардын баары келишти биякачы. Анан өтө эле көп болуп, анан барышында баарын эле жагып аткан биякчы. Анан бияктын кыйынчылыктарына чыдабай кетип, кээрлерине спортко да берилбей эле жөн эле келип ойногу, анан кайра кетип калышчу. Анан ошолордун арасынан бир эле кыз калып, экөөбүз эле калып калдык бул жердечи. Анан ошондон бери улантып эле келдим. Сынаяк койдуңузбу? Катуу жаракат алганчы болдуңбу? Башыңа? Жок. Алгансызбы? Бир жолу жактап калган эсе. Коркпойсуңбу? Башында качатканда коркком, андан кийин жок. Эме сиз берсең эме эле жанакы. Эменекчи? Жок. Жана күчүнө шак басам деп. Каскасына тийип кеттиби? Жок. Корея элинин күрөшүн өздөштүрүү үчүн бул спорт залга Аделиядан башка дагы 50 чукул бала келет экен. Аларга таэквондонун катуу тартиби жагарын айтат. Эмнеси жагат силерге таэквондонун, бул спорттун? Дисциплинасы. Дисциплинасы, тартиби. Ооба. Эмнеге? Негизи тартип бар, бирок мындай бир башкача спорт да мага ачылып жагат. Сеники эң жогорку деңгээл окшойт, Бул биякта балдардын арасынан жогорку мен. Жогорку, баардык окшоштун арасында. Ооба. Канча болду келе атканыңа? Негизи папам тренер да меники. Анан кичинекей кезден бери эрчип жүрөрчүмүн. Андан 5 жашыман баштап кирдим го. 10 жыл болду го. 15 чыкты. Ооба. Ошондо эле барып эле зал. Жок, биякта эмес болчу, тиякта болчу да анда. Бирок таэквондо башталганда 20 жылдай болуп калды, анда даже мен жок болчумун да. Балдарда белгилеп өткөндөй, бул спорт залдын ачылганына аз гана болду. Тагыраагы 2 жыл. Мындан мурун мектептин залында машыкчубуз, анда расписаниябыз кечирээк барып, мектептеги балдар тарагандан кийин балдар кечкиси барып машыкчу да. Азыр болсо кичине убакыт эртерээк болуп, балдар да үйүнө эрте тарап, ушундай жакшы иштер болуп атат да. 20 жылдан ашык ушул өнөрдү балдарга үйрөтүп келаткан Турусбек Аскулов, жакшы шарттар түзүлсө, балдар спортко көбүрөөк кызыгарын, ал эми спортко кызыккан балдар туура жолдо тарбияланаарын айтат. Балдарга аябай жакшы да. Аябай жакшы да. Ата-энелер да жакшы колдошот. Балдарга кадимкидей бош жүрүп, жана кечкиси ар кайсысындай баңгизат, аркы белкиден алыс болот. Бири-бири менен ынтымактуу болот. Спорт залда деген мисалы бул балдар деген бир туугандай болуш керек. Биз ошентип тарбиялайбыз. Бул спорт албетте балдарга жакшы тарбия бергенден сырткары, Кыргызстанды дүйнөгө таанытууга да жол ачат эмеспи? Ысык-көл облусунда чемпион, ал эми республикалык турнирлерде байгелүү орундарга ээ болгон Аделиянын да максаты ушул. 2017 чемпионат Кыргызстандан бул экинчи местомдон болду. Ооба. Муну осо жакында эле Афганистандарга посвященный күнү биринчи место алган. Бул эң жакындагысы болгон, өзүнө жагып анан ошого берилип жакшы иштесе, мисалы чыгат го деп ойлойм. Мисалы Айсулу Тыныбекова деле күрөш жактан жакшы, мындай өзү берилип ошого жакшы аракет кылып анан место алганда, мисалы дагы Шевченко, мисалы Валентина Шевченко делечи, ал деле жактан жакшы тренировка кылып берилип, катыш дегенче ошончолук чемпионка, мировой чемпионка болуп чыкпаш керек. Анан буюрса мен деле ошого талыкпай тренировка кылсам, буюрса жакшы ийгиликтер менен чыгам го деп ойлойм. Айрым шаарларда да жок техника Ак Суу районуна караштуу Теплоключенко айыл өкмөтүндө бар экен. 13500 тургуну, 2830 кожолугу бар бул айыл өкмөт дотациядан нече эле чыккан. Тагыраагы азыр айыл толугу менен өзүн өзү камсыздайт.
8'de келебиz, чогулабыз. Ушул жактан чыгып, ар күнүбүз наряд алабыз дагы. Кетебиз группабыз менен, шофер, мен анан 2 грузчик болот дейбиз. Күнүнө канча тонна таштанды чыгат? Күнүнө бул машина менен 1 алып барып келебиз. Ошондо буга канча батат атышты эле, ошо өзүм мен да билбейм аны. Водитель билеби? Кайда бир 5-6 тоннадай чыгат. Мен иштегениме 1 жыл болду, 4200 сомдон алам. Калган эмелер контролер деле бардыгыбыздыкы ошо 4200 сомдон. Шоферлор деле ошол. Трактористтер деле ошол. Болгону начальнигибиз менен эле тиги бухгалтерибиз 5000 сомдон алат. Биздин деле зарплаталар аябай көп эмес. Кыйраткан деле зарплат жок. Ошончо деле болбой эле баягы элдин тазалыгы үчүн эле, элдин баягы эмеси болбосун үчүн эле иштеп жүрөбүз. Баягы эме кылбаш үчүн баягы бекер жүргөнчө бекер иштейт дегендей эле ошондой иштеп атабыз. Өз ишине тыкан жана милдетин так аткарган бул жумушчулар мындан 5 жыл мурун уюштурулган Ак суу тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкерлери. Былтыр айыл өкмөтү аларга Экофонддун жардамы менен 3 миллион сомго таштанды ташуучу жаңы заманбап машина сатып берген. Пенсионерлерге эмне дейт? Башында мен аз квитанцияны Марттын башында. Башында аягында почти 50-100 сом төлөптүм. А силер апрелден баштап 80 кыламыз, ооба. Мен 30 сом берем, ошо менен апрель. Апрель расчет болуп калат. Кызыгы таштанды ташуучу жаңы машина кызматкерлерге эле эмес, айыл тургундарына да жагып, өздөрү акысын көтөрүп беришиптир. Биз деген түшүндүрүп айтсак, алар деген 100 сомго көтөргөн. Сходтон бир 25% эли 100 сомго көтөргөн. Анан калган эли келбей калганы, алар деген макул болбойбу деп анан 80 сом кылдык да. Азыр наразычылык жок. Муну менен аябай эле сонун иш да жүрүп атат. Көчөдөн элдер дагы мындай суктануу менен карап атат да. Кээ бирөө айтып, тиги шаардын тазалыгын машинесин алып келип алгансыңарбы деген да сөз болгон башындачы. Азыр иш жакшы жүрүп жатат деген ишкананын жетекчиси Бакыт Акунов техникаларды жаңы алып келгенде бир топ кыйналганын айтат. Ишкана чарбалык эсепте болгондуктан каражат таап, аны кайра туура бөлүштүрүп, оңой олтоң болбогонун эскерди. Азыр бизде баягы жаңы түзүлүп атканга азыраак зарплата менен иштеп баштадык да. Анан мунун ар бири эсептеп, тиги эме кылганына бу сайтты программасы аябай жардам берип атат да. Бааларын эсептеп, тарифтерди коюп, зарплатаны мындай кыласыңар деп жардам берип атат. Алар бир сыйрадан окутуп кеткен, ошо ягынан жардам берип атат. Калганын өзүбүз иштетип атабыз. Буга чейин өздөрүңөр билбейт белеңер же тура Жок, биз деле билгенбиз, бирок алардан кеңеш алганбыз да, анткени аларда юристтер бар экен. Буга чейин биз иш жүзүндө жаңы ачылганына байланыштуу практика өткөн эмеспиз да. Чепоключенко айылынын өнүгүшү үчүн 3 жылдан бери талбай чуркап жүргөн Талант Кобунбаев сырттан каражат издеп, буга кошумча айылга грейдер комбайндарды сатып алган. Алардын жардамы менен айылдагы түйшүк бир топ жеңилдеди. Анан былтыркы жылы биз ошо басым техникага кылдык. Себеп техника алсак, ошондо жумушубуз жылат деп быйыл ошо автогрейдер алдык. Жалпы суммасы 6 миллион 700 миң сомго, анын ичинен 4 миллион 700 миң өзүбүздүн жергиликтүү бюджеттен, анан 2 миллион 50 миң сом Арис долбоору каржылап берди. Бул проект жайыт аркылуу келди. Анан ошо грейдерибиз келгенде аябай жумуш оңолду. Тазалык ишканасына бекитип бердик грейдерди. Азыр айылдын ичиндеги жолдор баары график менен сүрүлүп турат. Андан тышкары 2 комбайн алдык. 2 комбайнды жалпы баасы 6 миллион 800 миң сом түздү. Анын 3 миллион 900 миң сому өнүктүрүү фондунан каржылап беришти. Анан өздүк салым, калганы биз лизинговый система менен алдык. Өзүбүздүн бюджетибизден каралды. Мөөнөтү 7 жыл 7% менен төлөп турабыз жылына. Башка айыл өкмөттөрүндө мындай техника жок болсо керек же барбы Сколдо? Эми мындай техника бизден кийин ала башташты. Баягы бизде айыл өкмөттөр бири-бирибизди карап каяктан кандай болуп, анан мусороборочныйга азыр уже заявкалар түшүп атыптыр. Но биринчилерден биз алдык, анан Чүйдөн бар экен, Таластан алгандар бар экен.
бала кезде көргөндүктүгү басып жүрө берем ушул көчөдөн. Кошуналардыкына кирем, кайра чыгам. Кошуналар менен эле жакшы мамиле. Бияқта ылайлар бар екенін қайтып білесіз, айтышты деп. Құдай сақта. Просто ол четтелеп атып, четтеге бұлай болбойт ко деп ойлойм да менимче. Таалайбек Сартов Ысык Көл облусунун Жети Өгүз районундагы Дархан айылынын тургуну. Ал башынан 2 рет операция болуп, мээсиндеги шишигин алдыргандан кийин 22 жашында көзү көрбөй калган. Кайда келтесиң атаңдын олжайын бултук. Келе колду саламдашалы. Оң колду көрбөйсүң ба? Давай, кеттим мен үйүмө. Бас менен кетесиңби үйгө? Компет бербейм анда мен сага. Бултук. Бул жарыктык кылчылык адамды көрүп туруп көрбөй калыш, бул азаптын азабы экен. Кыйналдык бир топ эле. Катуу эле кыйналып окат кыла албай башында жүрдүк. Мына сиздин ата-энебизден да айрылып калдык. Атабыз, аз деген энебизге биринчи аз болуп калды. Андан кийин атабызга да болуп калды. Ме жаке суңду. Анча-мынча бир аз отун жарып бере алам. Ошо, анан таш көмүр салып келип берсе, ошо салып келип берем. Эше кылып майда барат нерсени жасай алам. Эгер көрсөтүлүп, мындай өзүм билип турган жерде болсо, так мындай алыс жакка барып келе албайм. Таап берчи, саат таппай атам, эй. Үйүнө чыгып таппай атам. Мына. Таалайбек 1 жыл мурун Жазгүл Молдалиева менен баш кошкон. Жаш жубайлар азыр ата-энесинен калган тамда бир тууган инисинин үй бүлөсү менен бирге турат. Таалайбек убактысынын көбүн өзү сыяктуу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар менен телефондо сүйлөшүп өткөрөт. Өзүнөн тышкары 5 кишини кошконго болот, өзү менен 6 киши. Анан ошолор чогулуп алып, ар бир 5 кишиге 6 киши болуп аткандар 6 кишиге кайра дагы 5тен уланса болот. Ошо сүйлөшсө болот телефон менен, конференция кылып. Кыргызстандын 7 дубанынан бар. Күн бүркөктө, күн суукта алар менен сүйлөшүп отуруп 40 мүнөттө, бир айын 40 мүнөткө дейин убакыт берет. Сүйлөшөбүз, андан кийин кайра жаңылап уланып турабыз. Эмне жөнүндө сүйлөшөсүзөр? Ошол Кыргызстанда бизге ылайыктуу жумуш болсо, биз оокат кылсак, баарыбыз эле бекерчиликтен кол бошобойт. Эми бир аз майда барат оокат жасайт, андан башка бекерчиликте. Ошондон айынан эле бакалдашып сүйлөшө турабыз телефондо. Айылда көз азиздерге эле эмес, соо адамдарга да жумуш жок деген Таалайбектин үй бүлөсү үчүн бүгүн маанилүү күн. Анткени айылдаштары атайын жаш жубайларга арнап кайрымдуулук иш-чарасын өткөрүп жатат. Бизге бир жакшы шаар болуп, Таалайбекке үй бүлөсүндө буян аз эме болуп турат. Бул демилгени айылда мындан 3 жыл мурун түзүлгөн Дархан ынтымагы кайрымдуулук фонду өз мойнуна алган. Биз өзүбүз фонддон 5-10 тыйындан айына акча которуп турабыз шотубузга. Анан эсептесек 10 000 сомубуз бар экен, анан ошол 10 000 сомду коштук, анан элдерге кайрылуу жаздык. Элдер кайрылганыбызды туура көрүп 1000 сомдон, 5000 сомдон берип атышты, колунда барлардын баары. Ошол менен уланып кетти. Анан азыр деген 150 000 акчабыз чогулду. Анан бир 100 000 250ге деп үйүн баалаганбыз. 100 000 жетпей аткандан анан ушул марафонду уюштуралык деп ошо чечтик.
Кудай Таала жакшылык ниетин берсе жакшы болчудай окшойт. Азыр элдерибиз салып атат. Бир 50 миңден ашып калды деп угуп калдым. Бул марафонго чейинки сумманы чогултууда айылдын WhatsApp группасынын жардамы чоң болду дейт Дархан айыл аймагынын башчысы Нурдин Жусупов. Ушу WhatsApp менен бизге абдан жакшы болду да. Ушу мына бүгүнкү ушу иш-чаранын негизинде мына Сартов, Талабек, Чаткалбеков, Чөкөтөң, Азиз бала, үй бүлөсүнүн инвалидтер, Азиз бала ушу WhatsApp менен биз ушу элдерге жиберип, өзүнүн турган турмушун баарын ушу WhatsApp аркылуу жиберип атып, өзүнчө бит жиберип атып, биз 100 миңден ашык акча тыйын топтолду да. Андан тышкары да биздин өзүбүз мына бюджеттен дагы айылдык кеңештин депутаттары дагы бизден 50 миң бөлүп беришкен. Ошолор менен чогулуп калган Дархан коому бар, Бишкекте Скөл коому бар, Жетегүз коому бар, Желден коому бар. Ошолордун баарынын негизинде ушу 250 миңге чейин акча чогулуп, анан ушул үйдө алып бергенге аракет кылдык да. Жакшы, абдан жакшы сезимдер. Эми чоң асанжыга киргенде эле сүйүнүч болду бизге. Алла разы болсун, рахмат. Отуруп бирөөдө көрүп чыгайын деп уякты деле. Өзүңөрдүн үйүңөргө биринчи эле толтура коноктор келди, телевидение дагы келди. Рахмат. Бияктан биз